Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кыргыз тили сабагында силер менен Көксал Топтон атындагы орто мектебинин мугалими Салтакажиева Айнура Тургуновна алып барат. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы окуу жана түшүнүү деп аталат. Бүгүнкү сабакта биз эмнелерди үйрөнөбүз балдар? Когнитивдик максат менен тааныш кылат. Бүгүн силер окуп түшүнүүнүн зарылдыгын билесиңер. Ар кандай аргументтөөдө тезис менен далилдерди бири-биринен айырмалай аласыңар. Социоэмоционалдык максатта окуучулар текстти салыштыруу ачык да көмүскө түрүндө да жасалышы мүмкүн экендигин таанып билесиңер. Жүрүм-турумдук максатта бүгүн окуучулар өз ойлоруну далилдер менен бекемдей алышат. Окуу жана түшүнүк боюнча тест тапшырмаларды аткара аласыңар. Бул сабакта балдар окуу материалдарын колдонуу үчүн ар кандай ыкмаларды пайдаландым. Текст, көнүгүүлөрдү визуалдаштырып бердим. Өткөн сабакта биз жалпы республикалык тестирүүгө даярдануунун зарылчылыгын үйрөнүп түшүнгөнбүз. Эмесе бүгүн окуу түшүнүүнүн зарылдыгын үйрөнөбүз. Сабакты баштаардан мурда балдар силердин логикалык ой жүрүшүңөрдү текшерүү үчүн пазл менен иштей аласыңбы деген суроо коюп силерге шилтеме калтырдым. Эми кантип иштейбиз? Шилтемеге киресиңер, мына чогуу кирели, жүктөлүүдө окуу жана түшүнүүдө сынчыл ойлом керекпи деген суроону койдум балдар. Бул жерде окуу, түшүнүү, фраза, контраргумент деген бөлүмдөр коюлган. Кайсы бөлүмдү жакшы билсеңер, ошол бөлүмдөн баштап жоопторду тапсаңар болот. Силерге тапшырма. Эгер дейт пазлдарды туура жайгаштырсаңар, силерге расмий иш кагаздар жөнүндө маалымат ачылат. Анын ичинен илимий стилде аткарылган иштер менен таанышууга болот балдар. Контраргументте турат. Келгиле контраргументти таап көрөлү. Мисалга контраргумент. Мына көрүп атасыңар, астында доклад, конференция деп ачылып атат. Демек, мына ушулар жөнүндө бизге маалыматтар берилет экен. Мындан кийин фраза бөлүмүнө ачсаңар болот. Фраза деген бул жерде турат, да, мынын астында да доклад, конференция деген сөздөр чыгып атат. Түшүнүктүү болсун, так болсун деген жазуулар чыгып атат. Мына ушинтип калган бөлүмдөрүндө өзүңөр толугу менен иштегиле. А биз болсо сабакка кайталы. Эми балдар, окуп түшүнүү деген эмне өзү? Эмнени окуп түшүнүшүбүз керек? Бизге тест мезгилинде кандай тапшырмалар келиши мүмкүн экен? Окуп түшүнүү бөлүмүндө балдар ар кандай үзүндү тексттер ар кайсы тармактан келет. Гуманитардык, социалдык, табигый илимдер тармактарынан дагы алынат. Тексттин бул бөлүмүндө көркөм жана документалдык проза чыгармалары да колдонулат. Текстти аткарууга силерге 60 мүнөт берилет. Бөлүмдө 2 өз алдынча текст жана 2 бири-бири менен байланышкан үзүндү берилет. Жалпысынан 4 текст болуп калат. Үзүндүлөрдүн бири экинчисини кайсы бир жагынан бышыктайт, толуктайт, же болбосо ага каршы келет. Ар бир текст же үзүндүнүн жубу бир катар суроолор менен коштолот балдар. Ошол суроолорго жооп бериш үчүн сөзсүзсүз текстти толук окуп чыгышыңар керек. Эми балдар, мындан тышкары азыр эле айттык биз, ушул үзүндүлөр бирине бири толуктап, бирине бири салыштырып, бириге бири каршы келет экен. Андай болгон күндө биз баяндоо деген эмне, контраргумент деген эмне, интонация, картина деген эмне, мына ушуларга жакшылап көңүл бурушубуз керек. Баяндоону өзүңөр билесиңер, иш аракетти же окуяны ырааттуу түрдө
баяндап берет. Ошол аткарылган же баяндалган окуянын үстүндө ой жүгүртүү жүрөт. Муну деле жакшы билесиңер. Интонация дегенибиз эмне балдар? Айтып жаткан окуяга сүйлөөчүнүн мамилеси. Сүйлөөчүнүн мамилеси дегенде кээде мындай какшыкчыл болуп калышы мүмкүн, кээде капалуу, кээде салтанаттуу. Кап деген сөздөр бар бизде. Кокуй деген. Мына ушулар адамдын сезимине, мамилесине билдирилет. Контраргумент, картина, карама каршы коюу дегендер эмне эми? Карама каршы коюу деген айырмачылыктарды көрсөтүү менен аны салыштыруу бар. Текстте бирок, тескерисинче деген сөздөр менен берилет. Көп эле учурда силер бул сөздөрдү күнүмдүк турмушта дагы колдоносуңар. Картинага келе турган болсок, текстте бул көрүнүштүн, пейзаждын, окуянын конкреттүү түрдө көрүүгө, байкоого, элестетүүгө боло турган нерселерди сөздөр аркылуу сыпатталышы же сүрөттөлүшү. Түшүнүп атасыңарбы? Элестетүүгө боло турган нерселерди сөз аркылуу берүү экен. Мисалы үчүн бизде коюу түн, аскалуу капчыгай деген сөздүн сүйлөмдөрү өтө көп кездешет. Жылысым кыйч-куйч эткен кыйшайган араба араң эле жылып баратты деген сөздөр болсо, мындай сүйлөмдү окур менен көз алдыңарга элестетип тартылса, бул ошол көркөм адабияттагы картина деп аталат. Контраргумент дегенчи балдар, контраргумент деген берилген ойду төгүндөөчү же анын күчүнү начарлатуучу пикир. Мындан тышкары текстте сыпаттуу кездешиши мүмкүн, башка нерселерге сөз менен сүрөттөп, мындай кимдир бирөөнү деп коелу эле, сөз менен сүрөттөп. Мисалы үчүн Жамиля повестинде Жамиляны сүрөттөгөндө анын жылмакай жүзүнө ак жоолугун кыйгачынан шарт бууп койсо аябай эле жарашып калат деп сыпаттап берип атпайбы? Төгүндөө болушу мүмкүн, туура эмес экендигин далилдеген. Мындан тышкары тыянак сөзсүз түрдө болот. Андан тышкары фраза сөзсүз түрдө. Азыр силерге мен Козубековдун Айчыктуу ак калпак текстин окуп берейин. Силер экранда ак калпактын жасалышын көргөнчө текстке көңүл бургула. Кыргыздын эң ыйык буюмунун бири анын баш кийими. Кыргыз баш кийимин жерге таштабайт, өз уулунан башкага бербейт, белекке жолдобойт. Атүгүл аны адам отурган отургучка да койбойт. Ак калпак кыргызды кыргыз кылып башка элден айырмалап таанытып турган ала тоосу, ысык көлү, боз үйү, комузу сыяктуу эле ата мурасы илчиси. Ак калпактын бычылышы, тигилиши, түзүлүшү да боз үйдүн түндүгүн кайталап, кандайдыр бир элдик акылмандыкты, ыйык салт санааларды туюнтуп тургандай сезилет. Ошондой эле төрт тарап, алардын бириккен жери уюу чоку. Этек жагыда улам кеңейип, төгөрөктүн төрт бурчунун чексиздигинен кабар берип тургансың. Тебетейибиз да ушул эле нукта жасалат. Түпкүрүндө ак калпактын эң капталында эки тилик кулакчыны болуп, ал кулактын үстүнө дал келип, калпактын кыюк эки өңүрү алдыны карап, маңдайга тийе турган. Аны Айчыктуу ак калпак деп аташчу. Эми балдар, Айчыктуу ак калпак жөнүндө маалымат алдыңар. Бакай калпак жөнүндө, бирок азыркы учурда көп эле калпактардын ошол тилигини мырзаларыбыз пешенесине алып келип кийүүдө, негизи аны эки кулактын үстүнө коюп кийиш керек экен. Мына ушунда маңдайы жазы болуп, жакшынакай болуп көрүнөт эле деп. Эми биз азыр ушул окуган текстибиз боюнча машыгып көрөлү балдар. Суроолор коюлду. Ак калпакты кыргыздар эмне үчүн ыйык көргөн дейт.
A varianты. Ак боз үйдүн түндүгүнө окшогондугу үчүн. B varianты. Ата мурасы болгондугу үчүн. Мыкты уздар тиккендиги үчүн. Адамга жарашыктуулугу үчүн. Кандай деп ойлойсуңар? Эмне үчүн ыйык көргөн балдар? Албетте, ата мурасы болгондугу үчүн, мыкты уздар тиксе эле ыйык болуп калбайт, адамга жарашса эле ыйык болуп калбайт, боз үйдүн түндүгүнө окшосо деле ыйык болуп калбайт экен. Ал биздин ата мурасы болгондугу үчүн ыйык деп эсептелет. Эми экинчи суроону карагыла. 17-саптагы төгөрөктүн 4 бурчу деген туюнчма эмнени билдирет дейт. Ак калпактын көрүнүшүн, айлананын ичиндеги 4 бурчтукту, бүтүндөй дүйнө жүзүн, 4 бурчтуктун ичиндеги айлананы. Бул жерде Г варианты менен Б варианты туура эмес. Шуну дароо алып салабыз, эми 4 бурчтукту билдирбейт да. Калган А жана В варианты менен иштегиле. Ак калпактын көрүнүшү ошол төгөрөктүн 4 бурчуга окшоп калабы балдар? Ошону туюндуруп атабы же бүтүндөй дүйнө жүзүн деген сөздү түшүндүрүп атабы. Эми 17-саптагы дегенден кийин балдар текстте колуңарга берилген текстти саптар бөлүнөт, ар бир 10 сапта бөлүнөт. Ошол сөзсүз сапты карашыбыз керек. Дагы салыштырышыбыз керек. Бул жерде туура варианты В варианты. Бүтүндөй дүйнө жүзүн түшүндүрөт. Төгөрөктүн 4 бурчу деген. Түшүнүктүү болду ушуйте. Мен силерге тесттин калган бөлүмдөрүн жиберем, силер аны иштейсиңер. Азыр биз айткан тест менен иштөөгө дагы шилтеме койдум балдар. Эми ошол шилтемеге чогуу кирип кантип иштейбиз. Жүктөлүүдө бизге тест окуу жана түшүнүү бөлүмү боюнча окуучунун аты жөнү деген жерге силер өзүңөрдүн атыңарды жазасыңар. Мен мисалы үчүн өзүмдүн атымды жазайын, Айнурат. Андан кийин тексттин көлөмү канча сөз болот экен? Мен азыр жакшылап уккан болсоңуз, сабактын башында айтып кеттим, 400-850 чейин сөз болот. Автордук эмоционалдык түс деген болобу балдар? Азыр эле биз айтып кеттик, интонация деген эмне? Ошол сүйлөөчүнүн мамилеси дедик, демек, автордук эмоционалдык түс деген эмне экен? Автордун ою эмес экен, автордун баяндоосу эмес экен, автордун мамилеси. Аргументтөө деген эмне? Карама каршы коюу деген эмне? Элестетүүгө боло турган нерселердин сыпатталышы деген эмне? Мына ушуларды баардыгын иштеп, отправить эмне кылабыз? Басып коебуз, Түшүнүп алдыңарбы? Калганын өзүңөр иштегиле. А биз болсо сабагыбызды жыйынтайлы, Бардык аткарылган иштерди балдар электрондук тарепке жиберүүнү унутпаңыз. Демек, бүгүн бүтүн чыгарылды. Бүгүнкү сабакта силер интонация, фраза, аргумент, контраргумент, картина, негизги ой, автордун мамилеси, эмоционалдык түс деген маалыматтарды алдыңар. Мына ушулардын баардыгы окуу түшүнүүдө сөзсүз түрдө керек болот. Баарыңарга ийгилик каалап, кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин деп саламаттыкты тилейм. Аман болгула.